Кутман таң барыңыздарга, таңкы регион таң эрте өз ишин баштаган тур амансыздарбы? Бүгүн бизде өзгөчө күн, анткени сыртта болсо жаз айдын жылуулугу, ошондой эле аба ырайы бизге көз алдыбызга чалып турган чагыбыз, ошондой күндөр бизде бизге таң эрте келген конокторубуз бар. Жан дүйнөбүздү бир өзгөчө бир жакшылыкка, ошондой эле гүлгө айланткан кыздарыбыз келип отурат. Андыктан мен кесиптешим аны тааштырып кетсин. Ооба, жалпыңыздарга Кутман таң каалап, кайрадан регион телеканалында таңкы регион жалпыңыздарга жагымдуу маанай каалап өз эфирин баштамакчы. Жуманын экинчи күнүндө кайрадан саламдашып, жалпыңыздарга кызмат кылган кесиптешим Самара Аманбаева жана мен Адилет Амангулов болмокчумун. Бүгүн дагы төрүбүздөн орун алган мыкты конокторубуз келип отурган чагы, жалпыңыздарды экранга жакыныраак чакырып Кутман таң каалап, маанайыңыздарга маанай кошконго даярбыз. Анда ким деп турсаңыздар, төрүбүздөн орун алган эстрада ырчысы, аткаруучу Чынара Түркменова жана ошондой эле өзү жакында топтоп ушундай бир кыргыз маданиятына салым кошолу деп турган Айла бийчилер тобу. Кутман таң. Кутман таң. Кутман таң. Таң эрте ушундай кыздарды чогултуп алып келишибизге ооруп жаткан жокпу? Мага оордук жараткан жок, кыздарым жакшы, сонун келип алдык. Чынаржы айтсаңыз, негизи сизди баягы чыгармачылыкта ырчы аткаруучу катары көрүп жүрөбүз да, анан жакында эле ушул бир жаңылык кылып, ушул бийчилерди топтоп, анан жакында баягы кыргыз маданиятына дагы өзгөчө салымдарды кошоюн деп атасыз. Анан бул идея каяктан келди? Ушунча кыздын башын бириктириш дагы бир оор болсо керек негизи. Эң сонун суроо болду. Ооба, албетте бул маданиятка өзүмдүн мындайча айтканда салымымды кошуп келатам. Канча жыл болду десем деле көп жыл болуп калыптыр. Анан баягы бир ойлорум бар эле, ушундай бир би группасын ачсам деген. Анан ушул убакыт ушул убакка жетти окшойт. Буюрса ушул группаны ачтым. Эми ушундай сүйкайган сулуу кыздарым менен буюрса алдыдагы чоң бир максаттарга жетебиз деген бир кыялдарым бар. Жакшы. Анан баягы өзүңүз айтып өткөндөй көп жылдардан берки тилегиңиз турбайбы? Анан кыздарды кандай критерийлер менен тандап алдыңыз? Негизи бул топто иштетүү, топто иштөө деген эле бир орчундуу оор маселелердин бири. Анан алардын баягы кулк мүнөзүнө чыдаш керек, алардын убакыт сааты сиз менен болуш керек деген сыяктуу. Кандай критерийлер менен тандап алдыңыз? Кыздарым мени тандап алды го. Ошондой болду окшойт да, кыздарым. Анткени ар бир кыздын өзүнчө кыялдары болот эмеспи? Сиз болсо ошондой экинчи апасы катары тарбия бересиз. Анан ошого кыздарыңыз ошо туруштук берем деп келди да. Кыздарым азыр школдо окуган кыздар, мектепте окуган кыздар. Андыктан кандай деп түшүндүрө алам? Негизи кыздардын ооба кайсыл жака мен алып кетсем дагы экинчи апасы катарында мен жооп берем. Ошондуктан кыздарым бардыгы тең өтө мыкты тарбияда өскөн кыздар. Мен 100% эмес, бир 200% ишене турган кыздарым. Анан буюрса ишеничимди актайт деген бир чоң үмүттөмүн. Негизи баягы чыгармачылыкта иште абдан эле оор да, Чынарайым. Анан өзүңүз да билесиз, бул казанда көп жылдардан бери кайнап жүрөсүз. Анан азыркы учурда мына өзгөчө баягы кыргыздын уникалдуу уюткулуу болгон кыргыздын кымча белдүү баягы образын чагылдырган формалар турат да. Анан формаларды тиктирүүдө кимдер менен иштешейин дедиңиз же кимдер менен иштешесиз? Форма тандоо деле бир оңойго турбаса керек. Баягы башка бийчилерден өзгөчөлөнүп, ушундай бир өзгөчө формалар менен кийим кийүү дагы бул оңойго турбайт да. Анан формалар боюнча кеп кылсаңыз. Формалар боюнча азыркы убакта дагы көптөгөн бир өзүбүздүн идеябыз бар. Жакында дагы жакшы бир формаларды алып чыгабыз. Азыркы убакта ушул форманы башталгыч форма деп айтсак болот. Анан кийинки формаларды болсо, буюрса колунан көөрү төгүлгөн деп коет беле. Ошондой бир мыкты өзүбүздүн эжекелерибиз бар. Ошолор жакка буюрса кайрылабыз. Абдан сонун, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин экран астында WhatsApp номерлерибиз бар. Ошол жакка келген конокторго суроо же каалоо тилектер болсо жазсаңыздар болот. Биз болсо өз дарегин жеткизебиз. Биз бир нече мүнөттөн кайра жолугушабыз. Биз бүгүн Австрия өлкөсүнүн борбору болгон Вена шаарына келдик. Жакында эң алгачкы зоопарк, конок үйү, кийим тигүүчү машина, вальс бии дал ушул өлкөдө пайда болгон. Кыргыздар сыяктуу этти абдан жакшы көрүшөт. Дасторконунда дайыма эт болот. Демек биз Австриядабыз.
как наша великая Курманджан Датка. Здесь тоже есть такие значительные фигуры, наверное, да, в истории. И я вам хотела сказать вот об этой женщине. Мисалы бул сумка, да, анча-мынча ошол кыргыз петроглифтерин көрсөңөр болот. И здесь проходит заседание, принимаются законы. Законодательная палата тоже, можно сказать, да? Аймагы токойлуу дүйнөдөгү эң бай 15 өлкөнүн катарына кирген Австрияга кантип мигрант болуп барса болот? Кайсыл тармакта жакшы айлык майына төлөйт? Кыргызстандык пекендештер кандай жашап жатат деген суроолорго жооп издеп келдик. Сабактын 60% эки мугалим болуп өткөзөбүз. Ошол көбү менден да сурашат да, кантип онго ишке кирсе болот, кантип сен ушул ишти ишке кирдиң депчи. Sind meine Landsleute aus Kirgisistan, machen eine Drehilfe über Parlament. Wollte einfach nur Hallo sagen und schön Sie zu sehen. Wie geht's Ihnen? In die politische Akademie. Это был бывший президент парламента. Жашоо үчүн эң ыңгайлуу шаар деп табылган Австриянын борбору Венада эмгектенген кыргызстандыктардын ийгилик жолу туурасында Австриядагы мекендештер долбоорунда. Регион жана Door Life Media YouTube каналында. Раньше здесь сидел кайзер Франц Йосиф. По истории мы знаем, что в Сараево был теракт. Он погибает, и начинается Первая мировая война. Да? Так что здесь тоже такая печальная сторона Австрии, что отсюда тоже началась Первая мировая война. Что мне приятно поражает здесь — вежливость. Во времена Второй мировой войны была бомбардировка, я говорил, да? Да. И одна бомба упала вот прямо сюда. Жылдыз Максуталиева деген эжекебиз бар. Ошол жанаттан мо белек сиздерге. Кызыктуу жана эмоцияга бай эфирде сөзсүз көрүңүз. Долбоордун жүрүшүндө Австрия тууралуу сиз билбеген кызыктуу тарыхый фактыларды да биле аласыз. Жуманын шейшемби күнүндө сиздер менен таңкы регион өз ишин уламакчы. Биздин төрүбүздөн орун алган конокторубуз да бар. Албетте өзүңүздөрдүн кызыккан суроолоруңуздар же жөн гана жакшы каалоо тилектериңиздер болсо, ошол биздин WhatsApp экрандагы номерлерибизге SMS каттарыңыздарды узатсаңыздар болот. А биз болсо кесиптеш маегибизди улайлы. Ооба. Урматтуу төлөөчү, бизден алыстай турабыз, анткени кызыктуу маектер болмокчу. Андыктан кесиптешим айткандай WhatsApp номерибизге жазсаңыздар болот, биз болсо өз дарегине жеткизебиз. Кыздар ушундай бир сонун өзгөчө бир кулпулуп турасыңар да, ушул жака келишиңерге себеп эмне болду? Же чынар ичкиңер көрүп жүрдүңөр беле, же угуп келдиңерби? Негизинен чынар эжебизди биз сырттан таанычыбыз. Сырттан таанып эле анан Instagram баракчасына сторис жүктөп калды. Ушундай группа чогултуудам деп. Анан мен кичинекейимде кыялым болчу, ушундай кыргыз бийин кийип алып, монтип аябай элдер көрүп кузуктанган кыздар болот. Анан кийин ошентип макул барып көрөйүн деп кастингине бардым. Барсам ата-энемдер да колдошту, аябай жакшы экен деп. Анан кийин ошентип эле келип калдык чынар эжебиз. Алгачкы ошо өзүң айтып калдың да, кастинг болгондо бийлетип же кандайдыр бир өзгөчө өнөр көрсөтүш керек да, ошондо сен кандай өнөр көрсөттүң? Ошондо ар бирөөбүз бийледик, бийлеп кыргыз бийлерди, оюбузга келгендей, өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө чыккандай чыгарманы аткарып бердиңер, да? Демек талапка жооп берген критерийлер менен өзүңөрдүн өнөрүңөрдү көрсөттүңөр. Жакшы. Чынар айым айтсаңыз, негизи сизди баягы чыгармачылыктан эле эмес, дагы бир кесиптин ээси катары билебиз да. Айрым көрөрмандарга да кызык болуп атса керек. Ошол боюнча баягы чыгармачылыкка жетиши оор эмеспи? Ушул башка кесипти дагы аркалаш. Ооба, бул суроону көп угам. Негизи көп тармакта өзүмдү сынап көрдүңүз. Ооба, сынап жүрөм, бирок кыйынчылык деле жаратпайт. Себеп дегенде аракет кылсаң болот. Берең дегеним, айтайын дегеним, өзүңүз кайсыл кесиптин ээсисиз, жалпы көрөрмандарга айтып өтпөйлүбү? Ырчылыктан, анан жетекчиден тышкары. Ооба. Өзүм Арабаев Кыргыз мамлекеттик университетин бүтүргөнмүн. Кыргыз тили жана адабияты. Охо, мугалим. Мугалим кесип. Анан ал кесипти эмне себептен тандаган жоксуз? Ал кесипти тандап
убагында иштегенмин ал кызматта дагы. Демек мугалимдиктин дагы бир оор учурларын башыңыздан өткөргөн экенсиз да. Анан ушундай бир өзгөчө топту жетектеп эми ушул кыздарга сабак берейин деп аткан турбайсызбы? Ошондой кылайын деп. Өзгөчө кыргыз тилчи мугалим, Ооба. Өзчү болуп кайра жетекчи болуп калдыңыз да. Бул сиздин дагы кыздарыңыздар айткандай кыялыңыз беле? Мен негизи көп кыялым бар, дагы чыгат жакында деп коем. Биз билбеген дагы көп сырлар бар турбайбы? Ооба, дагы көп сырлар бар. Күтсөңүздөр болот. Анан ушундай жакшы бийчилерди топтоп, алдыда бир өзгөчө чыгармачылыкка дагы бир жакшы нерселерди киргизейин деп атыптырсыз. Анан айтайын дегеним, алдыда ушул кандай жакшы иш-чараларга даярданып атасыздар? Бийчилеримдин азыркы убакта баягы ачылганына 1 айдын жүзү болуп калды. Анан биздин бийлерибизди өзүбүз даярдап, буюрса анан баягы элге кызматыбызды кылалы деген бир ниетибиз бар. Бирок жакында бийчилерибиз өздөрү бир ата мекенди коргогон кызматкерлерге буюрса өздөрүнүн тушоо кесүү бир бийин тартуулайт, ошол жактан буюрса тушоолорун кесип, чыгармачылыкка чоң жолго аттанат турбайсыздарбы? Азыркы учурда көбүнчөсү эле басым жасаганы бул той өчүрүп калып эмеспи? Анан кыздарыңызды ал жакка дагы кызматка кошосуз да? Албетте. Өзүм менен жүрүшөт. Өзүңүздүн коштоомузда? Өзүмдүн коштоомдо жүрүшөт буюрса. Андан соң бул кыздардын жашы чектелүү эмеспи? Жашы чектелүү эмес. Ошондо бийлей турган болсо 35 жашкача бара берсе болобу? Албетте, сизге да болот. Андан соң Чынар айым айтсаңыз, негизи бий тобун жетектеп, анан өзгөчө бир айла деп атаптырсыз да. Эмне себептен ушундай атты тандап алдыңыз? Өзгөчө экен, өзгөчө. Айла бийчилер тобу, Айла Dance деген сыяктуу, Айла Dance бул мага да өзгөчө болуп атат. Негизи, бул бийдин атын кандай деп айтсам болот? Чечилмеси деп болот. Чечилмеси бул өзүмдүн ошол бий группасына барып жүргөн өзүмдүн кичинекей кызым бар. Айлин аты. Ошол Айлинди кыскартып мен Айла Dance деген бир ошол кызымдын атынан. Демек кызыңыздын аталышынан ушул бийчи топтун атын атадыңыз. Атадым. Келечекте ошол кызымды мен ушул тармакта көргүм келет. Сиздин ордуңузду улантып келе турган бул кызыңыз. Анан мен ушу кыздарга суроо бергим келип атат да. Негизи кыздар баягы экрандан же концерттерден бийчи кыздарды чимирлеп бийлеп койсо эле, о, жакшынакай чыгып эле бийлеп коюшту деген бир көрөрмандарга бир кызык да. Ушул бий топко келип, бийлерди үйрөнүп, анан эжекеңер айтып өткөндөй иш-чараларга барган кандай кыйынчылыктары бар экен? Негизи бир жерден айта кетсем, бул ынтымак керек. Башкысы? Башкысы ынтымак керек. Биздин бул топто ынтымак болсо баарын жеңебиз. Жана бири-бирибизди түшүнүп, анын кыйынчылыктары жок деп эле айта алам. Анткени бизге бүт баарыбызга ошол жагат, өзүбүздүн жүрөгүбүз менен билебиз, өзүбүзгө жаккан нерсе да. Андан кийин андай деле кыйынчылык болгон жок. Ошо 1 айдын ичинде силер азыр бири-бирге ынтымакта, андан кийин келечекке бир өзгөчө бийлер тартып алалы деп турган чагыңарда, анан араңардан мен ушуну билебейт элем. Бириңер акыл насаат айтпагыла деген келишпестик боло элекпи? Же болот деп ишенесиңер, же болбойт ишенесиңер? Атаандаштык барбы ортоңордо? Албетте эми болуп турат, бирок анчалык деле эмес. Биз аны өзүбүз мындай ичара чечише аласыздар. Чечише алабыз. Андан соң. Чынар айым, азыр негизи бул бийчи группаңызда, тобуңузда канча кыз бар? Анан дагы баягы көрөрмандарга да кызык болуп атса керек. Мисалы, ушул топту түзгөндөн кийин дагы балким жаш кыздарыбызга дагы ушундай сабактарды өтүп, атайын кабыл алып, кружок деп коебузбу, ошол сыяктуу кабыл алуу болобу же ушул состав менен эле токтойбу? Эң сонун суроо бердиңиз. Бул жакта мен кыздарым бир эле бий жагынан эмес, көп тармактуу таланттуу кыздар өзүмө окшош деп коеюн. Ырчы дагы бар дегенде. Ырчыларым дагы бар, комузчу кыздарым да бар. Биз бүгүн ошо комузду алып келген жокпуз. Негизи бардыгы кичинекей кезинен ошол ата-эненин бир түрткүсү менен көптөгөн курстарга катышып, конкурстарга катышып, азыркы убакта дагы конкурстардан алдыңкы орундарды алып келаткан кыздарым булар. Анан негизи Ооба, сиз азыр өзү айтып калдыңыз, фестивалдардагы конкурстарга катышып калган деп. Сиздер дагы бир өзгөчө бир фестиваль болсо, ошол жака барат элек, катышат элек деп дагы ниет кылып атасыздарбы? Албетте.
бир эле концерттерде, бир эле тойдо эмес, ошол жака дагы бир багыт алыш керек деп. Албетте. Баягы Чынар эженин сөзүн толуктап коелу, айта албай калдыңыз окшойт. Ошо канча жаштан баштап кабыл аласыз, көрөрмандарга кызык болсо керек. Алдыда дагы башка бийлейм деген кыздар болсо, көрөрмандар болсо. Бул негизги топ десем айтылат, негизги топ. Анан бул жакта кыздарым өздөрү да хореограф кыздарым бар, бийчи кыздарым бар да. Буюрса жакында өзүбүз менен пландап атабыз. Кийинки составда дагы 6 кыз бар. Негизи 12 кыз азыркы убакта. Анан кийин дагы буюрса жашына карап ала беребиз. Мына көрөрмандар эгерде бийлейм дегенде жалпы же бийге алып барам деп кызыккан биздин көрөрмандар болсо, Чынара Түркменова деп Instagram баракчасын издесеңиздер болот. Ошол жакта бардык данныйлар, кантип байланышам деген көрөрмандар болсо, ошол жеке баракчасына соц тармак болуп калбайт, ошол жактан байланышып, анан өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берсеңиздер, сөзсүз түрдө жооп берет. Ооба. 5 жаштан 10 жашка чейин алып барат элем. Кайсы жака алып барам десе, сиз даректи айта кетпейсизби? Азыркы убакта биздин толук дарегибиз жок. Эгерде ошондой суроолор болсо, менин ошол жогоруда айтып кеткендей жеке баракчама кайрылса болот. Мен ошол жактан азыркы убакта биз бир жума бир студияда болсок, экинчи жума дагы бир башка студияда болуп даярданып жаткан убагыбыз. Анан буюрса өзүбүзгө жакын арада жакшы бир студия ачабыз, ошол ичинде кабыл алып баштайбыз. Негизи чыгармачыл адам болуш же болбосо ушул айымдар үчүн аябай татаал да, себеби толуп кетпеш керек, диета кармаш керек. Кыздар силерде кандай болуп атат бул нерсе, бул маселе? Бул маселе андай деле жок негизи. Баарыбыз эле бирок диета деген болот албетте. Андай деген кыздар да болуп жүрөт. Анча толуп кетип, аябай эле семирип кетпеш керек. Ооба. Демек бул жактан дагы эжекеңер көзөмөлүндө турбайсыздарбы? Жакшы. Чынар айым, анан айтсаңыз, жакшынакай бий тобун дагы ишке киргизип, жакында жакшы бир иш-чараларга катышып, өзүбүздүн шоубузду кесебиз деп атасыз да. Анан өзүңүздүн чыгармачылык жолуңуз экинчи орунда калып калбайбы? Мен өзүнүн чыгармачылыгым башынан эле экинчи орунда турат. Себеп дегенде мен өзүмдүн жеке жумушум бар. Мындай айтканда, эртең мененки саат 8ден кечки 6га чейин эч жака чыкпай турган жумушум бар. Андыктан мен 6дан кийин гана өзүмдүн чыгармачылыгымды дайыма улантып жүрөм. Жакшы. Демек өзүңүздүн башка кесибиңиз менен алек болуп, анан бул чыгармачылык хобби катары кабыл алып, экинчи кесипти аркалап жүрөсүз, Жакшы. Чыгармачылыкта жакшы каверлерди аткарып жүрөсүз. Миллиондук көрүүчү топтогондо көрөрмандар бар. Сизди байма-бай баягы социалдык тармагыңыздан көрүп турабыз да. Анан дагы алдыда кандай бир чыгармалар менен иштейин деп турасыз? Буюрса, негизи бизде азыркы убакта өтө бир сиз жогоруда айтып кеткендей кавер деп калдыңыз. Биз кайсыл ыр жагып калса эле өзүбүздөн эмес, бирок башка жактардан, башка өлкөдөн жагып калган ырларды биз тез эле которуп туруп урдагынга аябай даярбыз да. Анан буюрса дагы алдыда өзүмдүн жеке кол жазмама таандык ырларды чыгарайын деген. Демек автордук ырларыңыз менен өзүңүз айтып өткөндөй, сиз филолог турбайсызбы? Анан жан дүйнөңүздө өзүңүз көптөгөн таланттардын ээсимин деп атпайсызбы? Анан сыңары өзгөчө дагы көрөрмандар мына эжекебиздин автордук чыгармаларын дагы тартуулайт экен. Анан ошол чыгармаларга клип тартып, мына ушундай өзүбүздүн кыздар дагы клипке түшөт экен. Чуку ишиңе ийгилик, молодец дейт. Бизге келген кат экен бул көрүүчүлөрдөн. Андыктан көрүүчүлөр келиңиздер, биздин экран астында WhatsApp номерибизге жазсаңыз, биз болсо өз дарегине жеткизмекпиз. Клип деп калдык да, клиптин өзгөчөлүгүнө басым жасайсызбы? Себеби азыр деген клиптер бири-бирине аябай окшош да. Өзгөчөлүк кылайын деген. Клип тартууда кимдер менен иштешесиз? Өзүңүз блогга чейин клип, жанагы каверлерди дагы тартуулап жүрөсүз да. Ошондо кимдер менен кеңешесиз? Мен бул убакка чейин баягы клиптерге аябай көбүрөөк басым жасап келгем. Студияларды тандап, кайсыл жактан бир ушул ырыма ылайыктуу жери болсо деп тандап тартат элем. Азыркы убакта жогоруда айтып кеткендей чыгармачылык экинчи орунда болгондуктан клип жаатына көбүрөөк басым жасай элекмин. Ошол кавер ырларыма өзүмдүн гана катышуум менен бир Кыргызстандын кооз жерлеринен гана ырдап, өзүңүз көргөндөй YouTube каналына же болбосо TikTok баракчасына салып келатам. Ал жакта мен өзүмдүн жеке
продюсерім бар, ошол адам аркылуу буюрса ошол кадрлерди чыгара беребиз деген ой. Жакшы. Чынар айым, айтсаңыз, негизи азыр бир балалыкка сапар тарткым келип атат да. Бала кезде ар бирибиздин жүрөгүбүздө койгон бир максатыбыз болот. Анан ошол максатыңыз канчалык деңгээлде, канча пайыз аткарылды? Бала кезде кандай бир кесиптин ээси болсом деп кыялдандыңыз эле? Бала кезден азыркы убакта иштеп жаткан кесибиме ылайыктуу бир кесипти тандаган элем. Бирок тилекке каршы мугалимдик кесипти окуп калдым. Бирок ошого карабастан мен азыркы убакта кайра өзүмдүн балалыктан эңсеген кесибимде иштеп жатам. Демек 100% аткарылды. Аткарылды. Жакшы. Баягы максаттын тактыгы ийгиликтин негизи дейт. Анан алдыда коюп аткан кандай бир өзгөчө пландарыңыз бар? Алдыда пландарым азыркы убакта көп, бирок эң негизги планым ушул бийчилеримди буюрса эл алдында алып чыгуу. Мен да кыздарым мага ишенип турушат да, ошондуктан кыздарымдын дагы ишеничин аткарганга аракет кылайын деген бир чоң максатым бар. Анан баягы негизи чыгармачылыкта чоң бир акча болбосо сөзсүз түрдө чыгармачылык токтоп калат да. Бардыгы ушул акча маселесине келип такалабыз. Анан азыркы учурда ушул кыздарыңыз сизге кандайдыр бир каражат төлөп окуп билим алып атышабы же өзүңүз колдоо иретинде эле кыздарга бир салым кошуп атасызбы? Азыркы убакта кыздарымдан эч кандай акча каражат алынбайт. Бул менин өзүмдүн колдоом. Бир канча кем каршылар болуп калса, ошого гана алып калышат. Андан тышкары эч кандай акча бөлүнбөйт. Бул жактан албайм акча. Кыздарыма мен өзүм болгон гана. Кыздарга сонун мүмкүнчүлүк түзүп берген жакшы мүмкүнчүлүк. Кесиптешим айтып кеткендей, азыркы учурда акчасыз эчтеке чечилбейт эмеспи? Анан өзүңүз айтып кеттиңиз, студияга көчүп атабыз депчи. Анан азыркы учурда демеүүчү болбой сайын иш алдыга жылбойт да. Анан сизде ошондой демеүүчүлөр барбы? Спонсор. Спонсор мен ушул убакка чейин дагы бир дагы спонсор менен иштешип көрбөптүрмүн. Мындай айтканда спонсору жок эле, жакшынакай эле бир Аллах Тааланын өзүнүн берген ырыскысы менен ушул деңгээлге жетип отурам. Абдан өзгөчө экен, анткени бийге катышкандар тыйын төлөчү эле. Ооба да, баягы билим алыш үчүн билимге сөзсүз түрдө инвестиция кылып, сөзсүз түрдө азыркы учурда билим алууга дагы акча сарптап атабыз. Анан бизде келип калган SMS каттар бар экен. Саламатсыздарбы? Чынар эже, ишиңизге ийгилик каалайм. Мүмкүн болсо кайсыл жактын кулуну болосуз жана өзүңүздүн кесибиңиз жөнүндө да кененирээк айтып бериңизчи. Эмнеге жашырып жатасыз деп аякка 27 менен бүткөн абонент. Өзүңүз тууралуу кайсыл жактын ошо сулуу айым каяктын кызы болду экен деп атышат да көрөрмандар. Мен өзү Нарын облусуна караштуу Актала районунун Чолуккайың деген айылында төрөлгөнмүн. 7 туугандан 3-үчүсү болом. Ата-энем өздөрү дагы мамлекеттик кызматта иштеген, азыркы убакта пенсиядагы адамдар. Ал эми мен болсо жогоруда айтып кеттим. Бир кесиптин ээсимин. Ошону сыр кылып атпайбы анан көрөрмандар? Ооба, көрөрмандар кызык болуп атат да, эмне үчүн жашырып жатат да? Ооба. Чынар айымдын Instagram баракчасына кирсеңиздер, ошол жактан кененирээк маалымат аласыздар. Ошол жумушундагы ар бир баягы тарыхчаларында бөлүшүп турат. Ошол жактан кененирээк Чынара Түркменова деп издесеңиздер, Instagramдан чыгат, ошол жактан маалымат ала аласыздар. Ооба, жакшы айтат, бийде да жакшы экен дейт. Бийде да жакшы экен. Эми өзү жөнүндө, жизде жөнүндө бир аз айтып кетсе жакшыраак болмок дейт. Баягы чыгармачыл адамдардын үй бүлөсү кызык болот го, Чынар айым негизичи. Анан өзү айткандай үй бүлөлүү бир кыздын энеси экен. Ооба. Абдан сонун. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин Чынар айымыбыздын башы бос окшойт, себеби унчукпаганда караганда кесиптеш. Баягы кыздын жылмайганы макул болгону деп коет го. Анын сыңары баягы балким билбей чыгаттырбыз, балким сиздер баягы мейман болуп чыгат жүрөсүздөр. Анан баягы чыгармачыл инсан үчүн кесиптеш баягы үй бүлө купуя болгону эле жакшы го деп ойлойм да. Чынар айым, мага кошуласызбы? Негизи ушул суроону башында сүйлөшүп алыптырбыз. Мага бербей эле койгулачы. Мага бербей эле койгулачы. Мен дайыма ушул суроону канчалык көп суроо беришет, кайсыл телеканалга барсам дагы. Тилекке каршы жүрөгүм бош эмес, бирок өзүңүз жогоруда айтып кеткендей, ар бир үй бүлө өзүнүн бир сыры болот. Андыктан мен үй бүлөм жөнүндө бир да каналга айтып келген эмесмин. Андыктан
кандай десем сыр бойдоп Ооба, калган баягы Чынар айым сөзүбүздү толуктоо иретинде айтып коеюн, бул негизи күйөрмандардын, көрөрмандардын суроосу болчу да, биз деле үй бүлөлүк баягы суроону козгобой эле коелу дегенбиз, сиздин чыгармачылыгыңыз боюнча сүйлөшөлү дегенбиз да. Анан WhatsApp'тан ошол биздин азыр көрүп жаткан көрөрманыбыз ушундай сиздин үй бүлөңүзгө кызыгып SMS катын узаткан экен. Ооба. Урматтуу төлөөрчүлөр, Чынар айымдын сыр купуясын ачканга туура келбей калды кесиптеш. Андыктан бизде бир эле сыналгыдан эмес, Facebook'тан, Instagram'дан, ошондой эле YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Ал эми Чынар айымды болсо өзүнүн баракчасынан көрүп, ошол жактан маалымат алып турсаңыздар болот экен. Андыктан эфирден алыстабайбыз, келген конокко суроолорду беребиз. Андыктан каалоо тилектерди күтөбүз. Чынар айым баягы чыгармачылыкта сиз көп болбосо да бир өзүңүздүн баягы эмгек жолуңузда чыгармаларды ырдап, элиңиздин жакшылыктарында кызмат кылып келесиз. Анан бала кезде баягы башка кызматкер болоом, бирок тилекке каршы аткарылбай калды деп атпайсызбы? Анан чыгармачылыктын чыйыр жолуна аралашканда чыгармачылыктын оор жана баягы тыйындын эки бети болот да. Ошол сыяктуу кандай бир оор күндөр өттү, кандай бир өзүңүз кубана турган жаңылыктар болду деген сыяктуу. Чыгармачылык дегеле бул сиз үчүн эмне? Жакшы суроо. Мен негизи чыгармачылыкка келерде көптөгөн кыйынчылыктар болду, өтө көп. Тоскоолдуктар болду. Азыр деле болуп келатабы? Азыркы убакта дагы таптакыр токтой элек. Бирок көнүп калдык. Бул көнүмүш адатка айланып калат экен да. Баягы кандайдыр бир бут тосуулар болот, кандайдыр бир көрө албастыктар болот. Анын бардыгы тең бул сенин ишиңдин жүрүшүнө өтө көп түрткү берет экен. Анан мен дайыма ушул телеканалда айтып келем. Бул чыгармачылыкка баягы мен азыр бул кыздарга мен себепкер болуп баягы алып чыгып аткан болсом, мага дагы өзүмдүн агам бар, Актала жергесинден азыркы өзүңүздөргө таанымал Бакыт Айдаралиев деген мыкты тамада агам бар. Ошол агамдын аркасынан мен ушул буюрса деңгээлге жеттим, чыгармачылыкты алып кеттим буюрса. Ошондо толугу менен айтканда канча жыл болуп калды чыгармачылыкка келгениңизге? Чыгармачылыкка келгениме 8 жылдан өтүп калды. Демек, ошол жылдардан баштап эле чыгармачылыкты баягы көшөгө артында көрүнбөй жаткан купуя сырлар көп болот го. Негизи өнөр адамы үчүн өзүңүз айткандай сахнада бир өнөрүңдү тартуулоо, ошол эле учурда өзүңдүн бир жаңы ийгилигиңди жаратуу, бул көрөрмандар үчүн мындай көрүп койгон нерсе болсо, чыгармачылык киши үчүн аябай оор нерсе. Ооба, көшөгө артында эмне болуп атканын эч ким билбейт. Анткени озондукка барат эле ырдап койсок, бардыгы жашоосу тез экен деп ойлошот да. Анан көшөгө артындагы айтылбай жүргөн оорчулуктар турабы кесиптеш. Себеби жылтырап турсаң, кооз кимип турсаң абдан сонун экен деп кабыл алышат эмеспи? Мен көрөрмандарга, күйөрмандарга ошол көшөгө артындагы бир кыйынчылыкты айтып кетсем деле, айтпай кетсем деле эч бир кызыгы жок деп ойлойм. Мени кандай бир жылтыраган абалда көрүп турса, ошол боюнча эле көрүп, ошол боюнча эле кабыл алышын каалайм. Себеп дегенде, албетте ар бир кесиптен жана ар бир кайсыл тармакта иштесең дагы ошонун аркасында өтө чоң бир кыйынчылык турат. Ал кыйынчылыкты сен жеңе алсаң, анда сен ошол кесиптин ээсисиң деп айтат эмеспи? Ошол сыңарындай мен бул эки тармакта иштеп жатсам дагы анын артындагы кыйынчылыкты эч качан эл алдына алып чыккан эмесмин. Андыктан ошол купуя сыр көшөгөнүн артында эле кала берсин. Бул чыгармачылык киши үчүн, адамдар үчүн белгилүү, э? Белгилүү. Кооздук боюнча калгым келет дейсиз. Кооздугуңуздун кыйынчылыгын жаап жашырганга даярсыз ар дайым? Ар дайым мен өзү колдогон адамым бар. Ошол кыйынчылыкта дагы мындай болот, жакшы болот, буюрса аракет кыл деп турган адамым бар. Ошол адамдын аркасында мен эч качан бул кыйынчылыкты эл алдына алып чыгам деген оюм жок. Буюрса жакшы гана күндөр. Эми бийчилерге өтөлү, биздин кыздарыбызга. Ошо бий тобуна келдиңер, анан Чынар айым айтып өттү, азыркы учурда мектепте окуйт экенсиңер. Анан графикти кантип бөлүштүрдүңөр? Негизи мектебибизде барыбыз ар кайсы мектепте окуганга себептен ар бирөөбүздү мектепте дагы колдоп турушат. Ушундай телеканалга келип чыгабыз дегенде алар эч нерсе дебей эле жөн колдоп турушат, э? Хорошо деп. Мектеп деген бул өзгөчө бир билим берүү тармакта. Анан силер сабактан калып калат элем, тойго барат элем, же кандай бир выступлениеге барат элем деп ата-энеңер дагы каршы болбойт. Себеби азыр билим биринчи орунда туруш керек да.
Албетте сабактан кийин анын баары сабактан кийин чыгып алып биз курстарыбыз бар өзүбүздүн. Курстарыбызга барып алып андан кийин даярданабыз. Негизи ошо би жактан да айта кетсем, би жактан көбүнчө өзүбүз коебуз. Биздин хореографыбыз өзүбүз деп айтсам да болот. Өзүбүз коюп ошол бийлердин баарын өзүбүз чыгарабыз. Ошондо жашыңыздар эң жаш канча класста окуйт ошондо? 11. 11. Баарыңыздар 11 класста окуйсуздар. Быйыл бүтүрүүчү ошондо, э? Бүтүрүүчү болосуздар, анан алдыда мамлекеттик экзамендер деген балекетибиз бар. Андан сырткары жалпы республикалык тестирлөө деген бар. Аларга дагы кандай жетишип атасыздар? Албетте мектептен кийин курстарыбыз бар. Курстарыбызга 3 сааттан кетиребиз. Курстарыбыздан кийин эле чыгып алып эле өзүбүздүн студиябызга келебиз. Ишин эрежени көздөй шашабыз. Андан соң кесипти да тандап койсуңар да, себеби 11-класстын бүтүрүүчүлөрү бир кесиптин ээси болом дейт эмеспи? Анан Кайсы кесиптин ээлери бололу деп атасыңар? бийден тышкары? Би албетте биздин хоббибиз болуп калат. Бул ар бирөөбүздүн кыялыбыз го деп айта алам. Ал эми кесип жөнүндө мен ойлонбоп турмун. Кесип бул башка тестирлөөдөн өткөнүнө жараша. Жакшы өтүп кетсем, анда жакшы университетке тапшырам буюрса. Өзүңүз кесибиңизди тандабагандан себеби кайсыл жакка өтсөңүз окуй бересизби? Жок, албетте жогорку университетке өткүм келет. Негизи өзүмдүн кыялдарым да бар, ушундай бир кесиптин ээси болом деген. Бирок азыр бир чечимге келе албай жатам. Жакшы. Демек Кудай буйрса бир жакшы кесиптин ээси болом деген кыялыңыз бар. Анан Чынар айым сизди баягы концерттерден, тойлордон же болбосо өзүңүздүн соц баракчаңыздан аябай бир үлпүлдөгөн назик айым катары көрөбүз да. Бул сахнадагы эле образыңызбы же жеке жашоодо дагы ушундай бир назиксизби? Балким үйдө ушундай бир талапты катуу койгон, даңкылдаган бир айым болосузбу деген сыяктуу да. Жакшы суроо. Негизи мен болгон натурам деп коет беле, болгон өзүмдүн Тубаса жаралганым жаралганым ушундай. Анан аны мен өзүм айта албайт окшойм. Аны мен айтайын. Негизи Чынар эже аябай жаркылдаган эже. Ар бирөөбүздүн тилибизди билет деп айта алам. Биз менен эле чогуу биздин курбубуз катары эле сүйлөшөт. Бир тилге келе алабыз жана бизди ар дайым колдоп турат. Мен силерге ишенем, силер жетесиңер. Анан биз монтип чогулуп отуруп калганда бул кыймылды кыла албай калдык десек келип эле мен силерге ишенем, андай болбойт, баска баарыбыз чогуу ушинтип чечип алалы деп колдоолору да жакшы, жана жаркылдап жүрүп эч качан көргөн эмесмин манайы жок жүргөн. Эми мындай урушкан күндөрү болду беле? Урушкан күндөрү болот, бирок кайра эле бат эле жазылып кетет. Урушат, бат эле. Эми талап болмой сайын ийгиликке жетишпейт эмеспи? Бир эле күлүп жайнап эмес, талаптар да бар да. Негизи баягы кесиптеш баягы чыгармачыл адамдар айрым учурда үйдө башкача болобуз, баягы эл көзүндө жүргөндө башкача болобуз да. Анан айтайын дегем, ошо Чынар айым бир калыпта жүргөн айымдардын катарын толуктайт экенсиз да. Ошондой окшойт. Мага ушул суроону көп берет. Сен чын эле ушундайсыңбы же өзгөрөсүңбү деген суроону көп угам да. Анан билбейм, мен өзгөрбөйт болушум керек. Эми кандай жаралсаң ошол боюнча эле каласың да. Анан бирок ар бир эле адамда негизи мындай мүнөзү болот го. Балким терс жагынан, балким оң жагынан. Менде деле болгон чыгар, бирок албетте бир адамдын көңүлүн карайм да көбүнчөчү. Ошо себеби мен кээде өзүмө бир ылайыксыз сөз кылып калсам, мындай сырттан билгизбесем дагы жүрөгүм менен ойлонуп, эмнеге андай сөздү айттым, мен бул сөздү укпашым керек эле го деген бир ой болот да. Ошондуктан мен башка адамга дагы ошол сөздү мындай ошондой мамиле кылгандан алысыраак жүрөм. Өзүңүз айтып калдыңыз, ак көңүлүм депчи. Ак көңүлдү атарбайт, атарса да өзү жарыбайт деп коет эмеспи? Анан сиз буга кандай карайсыз? Ошончо жүрөгүңүз оорутат окшойсуз да, Ак көңүлдүктүн дагы жакшы бир жактары бар. Негизи көбүрөөк жакшы жагы бар. Ал эми атарса өзү жарыбайт. Бул эми өзүнөн окшойт. Жакшы эле. Чынар айым баягы чыгармачыл адамдын жакындары, чай ичкендери, баягы санаалаштары, жакындары, достору көп болот чынында. Бул чөйрөдө сиз 8 жылдан бери жүрөсүз. Анан баягы айтайын дегеним, дос тандоодо эмнесине карайсыз? Мен ушу чыгармачылыкта досум жок экен.
чыгармачылыкта эч кандай баягы мен өзүм курбу кыздар менен деле аябай көп жүрө бербейм. Бир 2-3 кыз бар. Бир 2-3 айда бир кезигип бир чай ичип калабыз. Негизи өзүңүздөр билгендей жетишпейм. Доско деле убактым жок. Доско деле убактым жок. Өзүңүз доско бирок бекемсиз. Доско бекеммин. Эми доско бекемсизби деген себеби анткени чөйрөңүздө көп эле адамдар көрөбүз, а бирок өзүңүз санап кеткенде үчөө эле экен да. Ошону сени сурап атам. Себеби баягы адамдар менен жакшы мамиледе боло бересиң, бирок анын ичинен бир кандайдыр бир сенин жүрөгүңө туура келген жана сенин мүнөзүңө туура келген адам болот эмеспи? Ошол адамдардан бир саналуу эле адамдар бар. Анан көбүнчө мен өзүм жана жогоруда айтып кеткендей мени колдон буттан алып турган адамым бар. Мен көбүнчө ошол адам менен убактымды көбүрөөк өткөрөм. Анан колдоосун көбүрөөк алам. Анан курбуларга кичине чынын айтканда убактыңызды бөлө албай каласыз, жумушка байланыштуу. Баягы жашоодо бактылуу жашоо жок, бирок бактылуу көз ирмемдер бар деп айтылат да. Аны айрым учурда баарыбыз бактылуу болгон мүнөттөрдү гана сезип жашайт экенбиз да. Анан сиз үчүн бул жашоодогу бактылуулук эмне деп түшүнөсүз? Мен бул жашоодо бактылуулугум ата-энемдин көзү тирүү. Ата-энеңиздин амандыгы, бир туугандарым жана өзүмдүн үй бүлөм бардыгы ушул. Анан сонун ушундай чимирлеп, бийлеп жүргөн кыздарыңыздын жаркылдаган мүнөзү. Ооба, анан дагы эртең менен таңды көргөнүм бул сиз үчүн бактылуулук. Бул көзөрмөндү азыркы учурдагы өзүңүз жан тилиңиз менен айткан бул ата-энеңиз, ата-энеңиз. Ал эми кесиптешим айткандай жаркылдаган кыздар бул сиздин көз алдыңыздагы убактылуу, бактылуу. Ал эми ушу бактылуулуктун ичинде кандай дагы бактылуулукка жетсе болот деп ойлойсуз? Себеби азыркы жашоодо жашоо калча этмеспи адамды? Анан чыгармачылыкта да адамды калчап анан бир тарапка багып берет да. Сизге сиздин бактылуулугуңуз эмнеде? Мен бактылуулук ойлойм, ар бир адам өзүн бактылуумун десе, бул бактылуу. Анан ден соолугубуз бар, ар бир нерсеге өзүбүз көздөгөн нерсебизге жетип атабыз. Ошол нерсенин баары бактылуулук деп ойлойм. Эми бактылуулукту ар бир адам ар тараптан көрөт. Мен бактылуулукту ушул жогоруда айтып кеткен нерселер менен көрөм. Анан баягы сиздин чыгармачылыгыңызга кайтып келсек, негизи чыгармачыл инсан болгондон кийин сөзсүз түрдө азыркы учурда күйөрмандар менен салыштырмалуу хейтер деген бир жакшы түшүнүк бар, хейтерлер бар. Мисалы үчүн ошол эле сиз айткандай бир фейк аккаунттар менен сиздин жакын эле адамдарыңыз SMS каттарды жазып, ушул ырдай албайт койчу, же болбосо бир кандайдыр бир сиздин кийингениңизге, стилиңизге асылган бир хейтерлер болот да. Буларга кандай карайсыз? Мисалы үчүн жаңы чыгармачылыкка келип атканда сизге бир сын пикирлер айтылса, балким чыгармачылык оор экен, мен таштап салайын деген ойлор болгон эмес беле, мисалы? Негизи азыркы убакта деле бул уланып келет да, ар бир чыгармачыл адамдын аркасында бул хейтерлер болбосо чыгармачылык болбойт жана дагы алдыга жылбайт да. Андыктан көп эле болот. Эмнеге ал жактын ырын ырдап алдың, анан бул биздин ыр деп даже Өзбекстанда, Казакстандан хейтерлер чыгат го. Анан мен анын бардыгына тең жакшы көз караш менен карайм. Азыркы учурда көбүнчөсү реклама менен, жардама менен. Анан сизде да ушундай тармак барбы? Же салондорду, же кандайдыр бир азыркы учурда эмне көп, унаалар көп? Мен ушул жарнама менен кээде иштешип калам. Ошол бизге эң эле керектүү салон, баягы айымдардын сулуулук салонуна иштешип калам. Анан дагы кийимчи. Абдан сонун таң эрте келип, бажыраган кыздарыбыз менен бизге кызыктуу маек куруп берип, жан дүйнөңүздү ачканыңызга ыраазычылык. Эми сизге эркин микрофон берели. Мен жалпы кыргыз элиме амандыкты тилейт элем. Баардыгыбызда тең ден соолук болсун, ар бирибиз тилеген тилегибизге жетели. Жана дагы мен кыздарыма баардыгына окууларына ийгилик каалайм. Ошо эфирден пайдаланып мен өзүм кыздарыма да айтып кетейин. Буюрса жакшы бир ийгилик жараткан кыздардан болсун.
сизге да ыраазычылык, кыздарыңызга да ыраазычылык, ата энесине ошондой эле мугалимдерине дагы бизге ушул студияга жибериңер ыраазычылык айталы. Чоң рахмат. Кымбаттуу көрөрмандар, мына ушинтип бизге бөлүнгөн убактыбыз дагы соңуна чыкты. Бүгүнкү биздин эфирибиздин көрөрмандары сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз жана ошондой эле биздин келген меймандарга дагы ыраазычылыкты айтабыз. Ошондой эле биздин Таңкы регион берүүбүздүн башкы өнөктөшү Ал Халал деликатестери биздин ата мекендик өндүрүш колбасаларын алсаңыздар, пайдалансаңыздар болот. Бир саат алкагында кесиптешим Самара Аманбаева жана мен Адилет Амангулов болдум. Жуманын экинчи күнүндө сиздер менен кайрадан эфирден болдук. Кийинки эфирлерибизден көрүшкөнчө кесиптеш Сак саламатта болуңуздар. аман туруңуздар.